Жаншерик долбоорунун кезектеги каарманы клипмейкер Эрни Сыдыков менен жубайы актриса Кымбат Азизова болду. Маекти 9 жылдан бери түтүн булатып, 3 баланы тарбиялап келе жаткан үй бүлөнүн сүйүү баянынан баштадык. Аябай көп сурайт да, Инстаграмга кирсеңер, эмне болуп таанышып калдыңар эле деп. Биздин биринчи таанышыбыз окуу жайда, искусстводо. Мен операторский бөлүмдө окуучумун, Кымбат актерский жагында окуучу да. Анан ошентип биз сабакка портретный сүрөттөрдү тартыш үчүн кыздарды тартчубуз. Кымбатты биринчи көрүп татына кайгызган үчүн тартып алам. Бир-эки тартып, кийин сүрөттөрүн обработкалап жүрүп, ошентип эле эме болуп кеткенбиз, сүйлөшүп кеткенбиз да. Характерин билчү эмесмин. Биринчи өзү эле жаккан. Сүйлөшүп жүрүп, буну мен эмеге чакыргам биринчи жолу. Лыжага чыгып келгенбиз экөөбүз. Муздевкени. Ошол жактан келгенден кийин анан мындай сезимдер пайда болду да. Ошентип таанышып калганбыз. Биздин версия деле ушундай. Негизи актрисаларды, операторлор сүрөткө тартып, опыт алышчу, биз актрисаларды чакырып сүрөткө тартчу. Анан булар анда 4-курс курс, биз 1-курс курс болчубуз. Анан булар чакырып сүрөткө тартып, анда таанышкан эле эмеспиз. Бири-бирибизди көрүп эле анан тарап кеткенбиз. Кийин 1 жылдан кийин анан мындай сүйлөшүп баштаганбыз. Негизи сразу жактырган эмесмин. Биринчи ага-ине катары эле сүйлөшүп жүргөнбүз. Анан кийин кээде мен тааныш курбу кыздарым менен мунун достору да дос болчу, туулган күндөрүнө чогулуп калаттык. Анан тоого чакырды Муздевкени. Ошондо анда деле кыз жигит эмес болчубуз, мындай макул деп барып, ойноп, анан ошондон кийин жолугуп баштаганбыз. Анан бара-бара чын сүйүүгө айланган. Сразу башталган эмес бирок. Романтик балдар бар, гүл берип, сүйүүсүн билдирген. Мен андай жок. Мен мындай сүйлөшүп эле кеткенбиз да, сразу эле. Күнүгө жолугуп, чакырууларга чакырып, мен сени сүйүп калдым деп деле башында айткан эмесмин. Кийин бара-бара болгон да. Эң биринчи мен эмнесине карадым? Жөнөкөй, бой көтөрбөйт, ыймандуу, убагында ичип жекчү эмес. Азыр деле ичип жекпейт эми. Анча жок. Просто эң биринчи мен ошо ыйманына караганда, андай бай, анан акчасы көп экен деп антип эч кызыккан эмесмин, ага деле карабайм. Негизи өзүм мындай жакшы, жоош, достор деле айтат жакшы болот деп. Клипмейкер болочоктогу жубайынын колун сураган күндү төмөнкүчө эскерет. Биз кыз жигит болуп канча жүрдүк? 2 жылдай жүрдүк. 2 жылдай жүрдүк. 2 жыл жүрүп, бунун ошо эмеси жаккан, характери жаккан, биринчиден магалган сый-урматы жаккан. Мени башында сиз деп байке деп жүргөн, үйлөнгөндөн кийин да байке деп биз күлүп калчубуз, болду эми байке эмесмин. Күйөөмүн деп. Ошо эң негизгиси үйгө алып баргам болсо, үйлөнө элек кезде ата-энем менен тааныштырып, апам аябай жаккан Кымбат сонун кыз экен, ошону эле алып ал деп ата-энеме жагып, ошондон кийин бир чечимге келгем да. Романтик эмесмин да мен, ушундай гүл берип, түз эле отуруп, шакек берген жакпайт да ошондойлорчу. Анан мен айткам, үйлөнүш керек болуп атат. Ушинтип жүрө беребизби деп. Себеби ал учурда экөөбүз аябай бирибизге тыгыз байланыш болуп калганбыз. Мен Ошко кетсем бул сагынат, бул съемкага кетсем мен сагынам. Ошентип Ошто жүргөндө, съемка тартып жүргөндөн эметкем, чакыргам Ошко. Келип, хотя бы 2 күн жүрүп кет деп, Ошко барып, Оштогу жеңелерим да Кымбатты көрүп жактырышып, анан чоң энем колунда өскөм, чоң энем айтып калды. Сен үйлөнүш керек болуп калыптыр, үйлөн срочно да. Анан макулдап Кымбатка сунуштаган, бул макулдугун берген. Ошондон кийин үйлөнүп калганбыз да. Мисалы бизде Ош тарапта салты кичине башкачараак, түндүк тарапта башкача да. Бир жолу үйгө тайкелерим келип калса, кандайсыз деле бар беттеринен өбүп учурашты. Алар жана шок болгон да. Андан кийин күлүп калышат, Кымбат келине сонунда мындай орус бергиле да аялың деп күлүп калышат. Баары эле жакшы көрөт мындай да. Ушундай ачык айрым эме да. Башында келгенде биринчи кандай десем, булардын сөздөрү, кээ бир сөздөрүнө түшүнбөй калаттым. Көп сөздөрүн билбейт экенмин. Анан башында бар чарчагап кел десе, няу деп ойлонуп калчумун да.
Ошого көп нерселерди билчү эмесмин. Ошентип көндүрдүк да. Азыр болсо мени клиенттерим, мисалы тааныштарым келсе сразу эле оштонсуңбу деп сурашат. Уже акцент бар да менде. Жубайлар үй бүлө кургандан кийинки тоскоолдуктары тууралуу айтып, баардык нерсени түшүнүү менен жеңип келебиз дейт. Биз кыз жигит болуп жүргөн убакта эми болгон эмесмин да, бирөө келип бизге каршы болуп, сүйүүсү бузган, андай болгон эмес. Бирок үйлөнгөндөн кийин ушундай адамдар көп болуп калат да. Мен келип кымбатка жамандаган адамдар болуп калат, кымбатты мага жамандаган адамдар болуп калат. Эң негизгиси ойлойм, чын жүрөктөн бирөөбүзгө ишенип, бирибизге колдоо көрсөтсөк, ага окшогон бузук адамдардан жеңип чыгабыз деген. Поклонницалар болот да ошондон. Жок, андай деле жок. Эми бизде үй бүлөдө баягы майда чүйдө болбогон нерселерге мындай кичине болуп турат. Бизде эми эмне үчүн уш көбүнчө баягы жумушка байланыштуу болуп калат да. Мен кээде Ошко барып бир жума жүрүп калам, көлгө барып 3-4 күн жүрүп калам. Ошол убакта эми үйдө отурган аял албетте эметет, кызгануу сезим пайда болуп калат. Кызганып калат кээде. Эмне албайсың, каякта жүрөсүң деген сөздөр болуп калат да. Контролгон любой эркекке жакпайт да негизи. Анан билбейм, мага деле кээде жакпай кетет, кээде айтам, болду эми деп. Жакта жүрөм да жумуш. Кээде аябай чарчап, съемка кылып жүрсөң, сен башка жакта жүрөт окшойсуң десе, аябай жиним келет да. А так мындай чектен ашып эле кызгануу эметпейт. Кымбат стресс болуп калат кээде өзүнөн өзү эле. Мен мисалы бир кино көрүп, аягы нето бүтүп калса деле ошого жини келип эле. Бүгүн нето кино көрүпсүң деп тамашалап калам. Эми баягы кандай десем, стресс болуп, келишпестик болгондо мен ойлойм, мен жиним келгенде кээде бул түшүнүп өтпөй калат. Кээде келсем, бул настроениясы жок болсо мен теңелбей эле коеюнчу деп, ушундай бирибизди түшүнүп турабыз да. Үй бүлөнү ким башкарат? Өзүң айтчы деп. Эч ким башкарбайт. Бири-бирибиздин оюбузду угабыз. Бирибиздин оюбузду угабыз. Мындай чоң маселе болсо албетте мен өзүм эметем, өзүм киришип, чечип дегендей. Анан үйдө майда чүйдө нерселерди бүт баарын кымбат калат. Андан соң өздөрүнүн табиттери тууралуу айтып беришти. Экөөбүздүн музыкага болгон эмебиз эки башка да. Мен жалаң кыргыз жырларды, ушундай эски ырларды жакшы көрөм. А бул болсо так англисче болот да. Кетип атып мен кыргызча коем, бул англисче болот да. Ошону музыка талашып калабыз көбүнчө. Калган жагыбыз туп келишет эле, калган жактарыбыз. Киного болгон табитибиз башка. Бул чыныгы мындай документалдык кинолорду жакшы көрөт, мен более фантастикага жакшы көрөт. Кымбат Азизова кесиби боюнча актриса экени жана буга чейин тасмаларга тартылып жүргөнү белгилүү. Мындан улам эмне үчүн турмушка чыккан соң актрисалыкты таштаганы тууралуу сурап өттүк. Мен өзү актрисалыкты 6 жыл окудум да. Анан 6 жыл эмгегим тике кетип калып, өзүм ушу театр, кино жагын аябай жакшы көрөм. Кинолорду да көрүп алып, аябай берилип, ыйлап көрөм. Негизи эле аябай жакшы көрөм. Бирок жакшы кино, жакшы эмелер чыкса, рухсат берем деп сөз берген. Жа башында эме деген да. Мен сизге тийсем болду, эчтеке кереги жок. Эмен таштайм деп айтканда макул деп жүргөм. Мен деле ойлогом, мындай актрса кылбайм го деп. Анан бирок убакыт өткөн сайын ойлонуп, жаш кезде 21-22 жашта болчубуз да. Кызганып деле ушундай дей берчүкөм да. Өзүм ошол сферада иштегендиктен азыр эми түшүнүп, буну деле түшүнүп, бул деле 5 жыл, 6 жыл окуган актерскийде. Азыр эми кээде клиптерге тартып коем. Жакшы роликтер болсо, кино болсо, жакшы роль болсо тартылса болот деп азыр кайра уруксат берип калгам да. Кымбат айым, жолдошумдун телефонун колго ала элегиме 9 жыл болду дейт. Жок. Бул клипте кыздарды тандаса деле, даже соткасын деле ушу 9 жылдан бери бир мен деп карматып көрбөптүр да. 9 жылдан бери соткасын кармай элекмин. Мага деле кызык, бирок мындай ишине вообще келишпейм. Учурда 3 баланы тарбиялап жаткан үй бүлө бала тарбиялоо, ата-энелик мээрим тууралуу буларга токтолду. Мен ойлогом, ушу 3-чиси кыз болуш керек, сен 3-чиси да болду. Мен өзүм негизи биздин үйдө 4 уулбуз, кыз жок. Менде да ошондой эле болуп атат да. Шүгүр ушу 3 балага да ошо үчүн багыш керек. Келинчегим уйкучу.
кээде өзүнүн жумушуна да уктап кечигип барат. Бирок кандай десем, эне катары аябай жакшы, балдарды аябай жакшы карайт. Жакшы, аябай баласак, балдарына аябай жакын. Ошо мага караганда балдарына жан тартып турат. Мен урушуп турам көп. Негизи эркелетип эле карайбыз, бирок бир үйдө бирөөдөн коркуп туруш керек да балам. Апасы урушса дагы мындай тоготушпай, ушундай да, мен бир эле жинин келтирип карап койсом баары коркуп эметип калышат. Ошон үчүн дагы өтө эле эркелетип салганда болбойт. Ошон үчүн кичине катуураак карманга аракет кылам. Аялдар эми, конечно, кош бойлуу кезинде мындай кичине капризи пайда болот. Биринчи ойлогом, бул боюнда болуп каприз болуп атат экен деп ойлоп жүрсөм, төрөгөндөн кийин ошол образдан чыга албай калат экен. Көнүп калат экен. Кээде жине тийсең да унчукпай коет да, абылам болупчу. Кулагым безбукта турат дейт. Деп коесуң. Деп тамашалап койдум, сен жана образга чыга албай атасың го депчи. Бирок кымбат өтө деле ошо үчөөндө тең, өтө баягындай каприз болуп, жинденип андай болгон эмес да. Кандай болсо ошондой эле. Даже төрөп атканда дагы роддомго алып барып, башка аялдар кыйкырып, паника кылып атсам, бул спокойно эле жатат да, андай орунду эмоциясы менен чыгарбайт да, ичинен сактап. Буну антип жатканын көрүп алып, мен кыйналып, ошентип 3 жыл болдук да. Үчөөнө тең сыртта уктап калган. Үчөөнө тең таң атканда төрөп атты да. Саат 12-де башталат, 4-кө чейин жанында болам. Уктап калган биринчисинде. Турсаң төрөдө дейт. Экинчисинде да ошондо, үчүнчүсүндө да ошондо. Үчөө тең окшош болгон, ошо күлөрөбүз. Төрөйүн дегенде уктап каласың деп болду. Жубайлар майрамдарда бири-биринин көңүлүн кантип алышат, жоопту өздөрүнөн угалы. Кээде кымбатты киного алып барып, кинодон чыгып, кафе, ресторандарга алып барып, ушундай эс алабыз да, кээде экөөбүз эле эч кимди кошпой эле, экөөбүз жалгыз эле. Мен ойлойм, ошол эле романтикага кичине окшошуп кетпесе, анан массаж кылып, артын тырмап бер деп калат, буттарым мыкалап бер деп калат. Андай үй бүлөдө болуп турат. Эгерде өзүнүн майрамы, жана туулган күнү болуп калса, өзүм майрамдайм, мындай. От души майрамдатам дейм. Мен туулган күнүм болсо, ата-энем туулган күнү болсо, сөзсүз түрдө сонун белектерди даярдап, кечээ эле туулган күнүнө да аябай жакшы белектерди берип, көңүлүн алып коет да. Эсте калган кандай сонун белек болду эле? Эми белектер көп эле баары өтө деле чоң белек кылбайбыз бири-бирибизге. Бирок мындай үйдө керектүү нерселерди, кийим кече, ошондой нерселерди көп алып берет да мага белек кылып. Романтиканы жактырбаган үй бүлө бири-бирибизди аша чаап эркелетпейбиз дейт. Бири-бирибизди эркелетпейбиз. Өтө деле эркелетпейбиз, бирок буну мен кемпирим деп эркелетем. Өзүм кемпирим го деп. Мен да андай романтикага жакын эмесмин. Мен жан пан өмүр антип айткан эмесмин. Андай эме жага бербейт. Жакшы көрсөк, мамилебизден эле бири-бирибизге болгон жакшы сый мамиледен эле билинет. Азыр уже бир туугандайбыз. Даже кээде өзү деле таанып калат. Мени сурайсыңбы же жокпу? Эстейсиңби же эстебейсиңби? Маек соңунда Жаншерик жаңы үйлөнгөн жуптарга кеңештерин айтышты. Мен ойлойм, бактылуу болуш үчүн бири-бирине болгон ишенич керек, сый-урмат керек. Ошол эле жетет го дейм. Анан калган байлык, бийлик дегендер уже экинчи планга өтүп калат экен да. Көпчүлүгү мен мындай көп көрүп жүрөм да мына жашоодо. Кээ биркилер атак даңкына карап тие болгон учурлар болуп атат. Байлыгына карап тие болгон болот. Эгер биринчи максатты ошолорго коюп турмуш курсам да, мен ойлойм, көпкө барбай калып аткан учурларды көп көрүп атам да. Ошон үчүн ойлойм, биринчи эң негизгиси ошо адамдын өзүнүн адамдык сапатына карап, чын дилинен сүйсө, анан ошондо бактылуу болот го деп.